Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, амансыздарбы? Бүгүн дагы Манастан тапкан табылгаларым менен бөлүшөйүн деп турам. Алгач сөздүн башында бир кеп айтайын, андан соң сиздерге сөзүмдү улап айтып бермекчимин. Менин колумда Сагынбай Орозбаков атабыздан жаздырылып алынган салмагы 4 килограммдан ашык мынау чоң китеп турат туугандар. Бул китепти Сагынбай Орозбаков атабыз айтып, анын жанынан жылбай Ыбырай Абдрахманов атабыз кагазга түшүрүп жазып алган. Бул китепти жазуу үчүн 5 жылдан ашык убакыт кеткен. Канча деген азап, тозоктун баарын тартып олтурушуп, ушул эки атабыз бизге ушундай улуу баянды калтырып кеткен туугандар. Эми алардын көргөн азабы менен тозогун кийинки бир көрсөтүүлөрдө айтып бермекчимин. Бүгүн сөз мына ушул китептин ичиндеги байлык жөнүндө болмокчу. Албетте Манастын Саякбай Каралаев атабыз айтып кеткен варианты бар, Жусуп Мамай атабыз айтып кеткен варианты бар, Тоголок Молда атабыз айтып кеткен варианттары бар. Бир топ манасчылардын варианттары биздин Улуттук Илимдер Академиясында сакталууда туугандар. Кыргыз өзүн, жалпы эле түрк баласы өзүн жакшы таанып билүү үчүн ушул Манас эпосунан көп илим алыш керек да. Биз өзүбүздү кандайбыз, мүнөзүбүз кандай, сөөгүбүз, тегибиз кандай болгон. Биздин ошонун баарысы жок болуп кеткен жок. Ал биздин каныбызда, тегибизде, ошол биздин баягы ДНКбызда, ошол биз менен кошулуп, айланып жашап жүрөт да. Мына ошону түшүнүү үчүн Манасты жакшылап аңдап чыгыш керек да. Эми жакшылап кулак салып окуп туруңуздар туугандар. Бүгүнкү сөз кыргыз элинин канындагы, тегиндеги эркиндикке умтулуу, заманбап тил менен айтканда кыргыз элин башкаруудагы демократия, кыргыз элинин демократияны сүйүүсү тууралуу айтып берейин. Бул окуя мындай болот туугандар. Кадимки Көкөтөйдүн ашында, Көкөтөйдүн ашын баарыңыздар жакшы билесиздер, тиги көлдүн нары жагында Каркыра деген жайлоодо болгон. Мына ошол Көкөтөйдүн ашында кеңешип калышат да. Илгери аттарды байгеге чапканда 5 күндүк, 1 жумалык, 3 күн, 4 күндүк жолго айдап ийип туруп анан чаптырчу экен да. Мына ошол Көкөтөйдүн ашында бир топ мыктылар олтуруп, аттарды канча күндүк жолго айдайбыз деп кеңеш куруп калышат. Ошондо үрбү дейт. Кыпчактын үрбүсү, Таздын уулу үрбү Манастан озунуп, Бакай жана башка Кошой абаңдан озунуп туруп, эми аттарды 1 күндүк жолго чабалы. Анан кийин келгени кимиси биринчи келсе ошого байгени бар берели. Себеби үрбүнүн 2 аты болгон экен туугандар. Экөө тең, бир аз каруусу начарыраак, анан жакынга жакшы чуркаган аттар экен да. Ошол өзүнүн баягы кол ирисине тартып, жанагынтып сүйлөп ийет да. Сүйлөп ийгенде Манас ушундай түнөрүп карады дейт үрбүнү. Колундагы камчы, анда булдурсун деп да айтат, чапса кулак тундурсун дейт. Эми камчыларда оор болгон илгеркилердин. Аны менен үрбүнү алып туруп, баштан алды. Тарт үйдү дейт. Сен сүйлөп калдыңбы? Деп, баягы кезеги жок. Ашты сен башкарып калдыңбы? Деп муну ушундай кыжыры менен, жини менен баштан нары тартканда чекесинен ылдый, кан шыркырап агып кетти дейт. Ошондо Кошой абаң ушунчалык түнөрүп туруп Манаска карап мындай деп айтты. Эй, Манас, бул үрбү, бул хан. Эсиңиздерде болсун туугандар, Манастын 40 чоросу болгон, анан Манаска караган хандар да болгон. Үрбү ошол хандардын бирөөсү болгон. Бүгүн камчы менен үрбүнү чабасың. Эртең дагы бирин чабасың. Бүрсүгүнө дагы бирөөсүнө колуң тиет. Анан ошентип колуң көнүп калат. Бир күнү ошол адатың менен анан мени башка чабасың. А ошол мени башка чапкан күнү Манас болмоктон ким болсоң дагы оңбой каласың. Деп муну ушинтип Манаска карап, баягы түнөргөндө Манас шылкыйды дейт да. Айткан сөз акыл болсо, уккан кулак макул болот дейт туугандар. Манас бабабыз Кошой атабызды, Бакай атабызды ушунчалык кастарлап, сыйлап өткөн. Агаңдан мурун ат суугарба деген сөз бар туугандар Кыргызда. Мына ошентип Кошой бабабыз үрбүгө болушуп ийди дейт. Ошондо баягы Кошойдун болушуп ийгенине үрбү тмеле эркип кетип, ошо да бир күнү ушул Манас менин айбалтамдан баш жарылып элет деп баягы
алынып кетти дейт да сөзгө. Ошондо кошой үрбүнү атын тизгинден алып туруп, ар көздөй сүйрөп кетти дейт. Жетелеп. Эми ушундайыңда жакшынакай болуп тынып кал деп айтты дейт. Манас мына ошол кошой абабыздын жанагындай сөзүнөн кийин жанагындай мүнөзүн таштаган дейт туугандар. Караңыздарчы, кыргыз эркиндигин керек болсо Манас баатыр, Манас атабызга тебелеткен эмес. Эркиндикке кыргыз ар дайым умтулуп келген. Эркиндикти жалпы адам баласына Кудай берген туугандар. А ошол эркиндикте кыргызды мына ошондой эркиндигине тийбей башкарган биздин улуу бабаларыбыз болгондуктан кыргыз ар дайым эркин жашап, өзүнүн пикирин эркин айтып, эркиндикке умтулуп, мына ушул кылымга чейин өлбөй, өчпөй жашап өмүр сүрүп келген. Манаста мына мындай улуу нарк бар туугандар. Окуя сиздерге жактыбы? Мындан эмне сабак алабыз? Сөзсүз түрдө биздин ата бабаларыбыз эркиндикке умтулуп, дайыма эркиндикке, өз оюн эркин айтканга, эмоциясын эркин чыгарганга, бир нерсе жакпаса эркин сүйлөгөнгө аракет кылып келишкен экен. Бул биздин каныбызда, бул биздин сөөгүбүздө, тегибизде туугандар. Эгер биз ушул сапатыбызды жоготуп кое турган болсок, анда чийки май жегендей болуп, кызыктай болуп, өзүбүздүн ичибизде өзүбүз кыжалат болуп жүрө беребиз да. Мына ушундай сабактардан биз өзүбүздү өзүбүз таанып, билүү үчүн Манас эпосу сөзсүз түрдө бизге жардамга келет. Эзелки эпостарыбызда биздин аталарыбыздын наркы, салты, мүнөзү, кыялы бүт бар камтылган. Албетте анан аны психологиялык сабактар, диний китептер, психологиялык адабияттар аны анализдеп билүү үчүн толуктап турат да. Эми туугандар, мындай көрсөтүүлөрдү сиздерге байма-бай чыгарып бере бермекчимин албетте. Ал үчүн сиздердин колдооңуздарга муктажбыз. Муну да ачык айтып коеюн. Мен М-банк номурумду калтырмакчымын бул жерге. М-банк номурубуз 555 76 00 55. 555 76 00 55. Сиздердин ар бир колдооңуздар текке кетпейт. Мына ушундай мыкты сабактарды, мыкты табылгаларым менен бөлүшүп турмакчымын. Бар болуңуздар.